Эрмек ширетүүчү болууну каалап ушул окуу жайды тандаган. 9 айдан бери ноокаттан келген жигит өз адистигин кызыгуу менен үйрөнүп жатат. Азыркы учурда бул заманга ылайык кесиптердин бири деп ойлойм да. Мен да бул тапшырып жатканымда ойлончумун. Мына экономист же юрист болоюн деп. Ойлонуп отуруп ошол кезде бул кесиптерге анча иш жоктугуна байланыштуу мен ушул кесипти тандап алганмын да. Бул электрогазосварка бөлүмүндө жыл сайын 70тен ашык бала ширетүүчүнүн кесибине ээ болот. Андан тышкары Ош шаарындагы номер 16 кесиптик лицейде куруучу, сантехник, автоэлектрик, тигүүчү жана башка багыттар боюнча адистер жетиштирилет. Азыр мен 3 группадан чыккан балдарым, мени азыр информация бар боюнча бул балдар бир 10дай балдар өзүнүн менчик ишканаларды ачып, азыр Ноокатта, Кадамжайда, Баткенде бар балдар ошолор ачып, аябай жакшы иштеп атат азыр. Өзүнүн кичине немелерди ачып алып иштеп атат азыр. Аталган кесиптик окуу жайды жыл сайын 300дөн ашык бүтүрүүчү аяктайт. Келечектеги абитуриенттер болсо бул контракт жана бюджеттик негизде окуткан окуу жайы менен эртең да таанышса болот. Бекназар Абдыкасымов, Улукбек Нарматов, Ош Бирим жаңылыктары.